Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Hurmatlı момун мусулман бир туугандарыбыз жана биздин баракчанын катталуучулары, бүгүн биз орозонун фазилеттери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Башка баардык ибадаттарга караганда орозонун Аллах Таала менен болгон байланышы өзгөчө бааланат эмеспи? Себеби башка ибадаттардын соогун периштелер себептүү 10-700 эсеге чейин көбөйтүлүп жазылат. Ал эми орозонун болсо бул өзгөчө ибадат. Ал тууралуу Аллах Таала өзүнүн сөзүндө мындай деген: адам баласынын кылган сооп иштери 10 эседен 100 эсеге чейин көбөйтүлүп жазылат деген. Ал эми дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде адам Алла Таала тамагын, диний кумарын мен үчүн тыйгандыгы үчүн анын сыйлыгын мен гана беремин деди. Ошо орозо кармап, орозо бул кыямат күнү адам баласына шафаат жана тозокто калкан болот. Падышанын өзүнөн алып жаткан бул соопторду падышанын өзүнөн алып жаткандыгы үчүн орозо кармоочуларга кандай гана сыймыктана турган жана кубана турган иш экени жашыруун эмес. Жана ошондой эле билесиздер, ушу Рамазан айында тозок эшиктери жабылып, бейиш эшиктери ачылып, баардык дубалар кабыл боло турган ай десек да жаңылышпайбыз. Келиңиздер ушул Рамазан айын жакшы амалдар менен өткөрүп, жакшы амалдарды кылуу менен биз Аллах Тааланын колунан, өз колунан белек алууга насип кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.